Аватар деген аватар да. Ноосаға вариант жоқ та. Бүгін алғашқы тренировкаңар жасадыңар. Кандай болду тренировка айтып бергилечи? Жакшы эле, аттарыбыз бир аз дайын эмес экен. Аттарды текшерип, 8-9 кылабыз экинчиси. Ошо жеңилдеп калат аттар. Силер алгачкы ирет ынтымак командасындабы? Же буга чейин ойнодуңар беле? 2022 келип. 22 ойноп кеткенсиңер, мен жок болчумун ал жерде. Кандай болуп атат сборуңар? Сбор жакшы эле, бүт эле достор да. Көнө эле калган жигиттер. Туугандар, жегжаттар деген. Жегжаттар бар арасында. Нуржан күйөө балам болот. Нуржан күйөө балабы? Кайра Кушчубай Кудам болот. Кушчубай Нуржандын күйөө баласы. Ынтымакта мындай чырмалышкан немелер турбайбы? Жегжаттар турбайсыңар барыңар эле. Көп эле тууган болот. Жакшы. Азыр аттарды тетиги жактан бери алып келипсиңер, жаңы аттар да келиптир. Арасынан бир силерге пайдасы тие турган аттар барбы экен? Жаңыдан эмес, бүт эле чабылып жүргөн аттар экен. Балалар бүт эле таанып билген аттар. Буюрса кийинкиге дагы келет го, бир-эки жаңы ат. Сарайда да калган бир ат. Бүт эле чабылып жүргөн, оюн көргөн аттар экен. Көчмөндөргө да чабылгандар бар экен. Бирок былтыркыдан айрым аттар алмашыптыр, э? Ооба, көп эле ат алмашты. Көп эле ат алмашты былтыркыдан. Жигиттер кандай? Баягы оюнга даяр эле окшойт, жигиттер негизинен. Дайын эле, кышта эле оюн улак чагып келатты. Айыл өкмөтү район чагышты. Дайын эле баары. Бурлан Бакай ата командасынан болсо кетип калдыңар. Ооба. Бир ооз айтып кеттиңерби? Ооба, алдын ала эле сүйлөшүү болгон. Сүйлөшүү болду эле. Бирок ал жака да чакыруу болгон да. Ооба. Курамда эле болчуңар да. Азыркы Бакай атанын курамы кандай түзүлдү? Силердин көз карашы менен айтып бергилечи. Жакшы, аябай эле жакшы болду. Ишен тургутат деген.
Жекеме жекелери жакшы элеби? Чабуулчу, коргоочу баардыгы эле ордундабы? Мыкты эле балдар чогулду ага деле. Аттарын болсо көрдүңөр да бир аз. Жарым жартылай эле билебиз, калган көрүп тренировкадан арабызга. Анан силерге соперник болчу баягы командалардын тренировкаларын көрүп атасыңарбы? Даярданып атасыңарбы, тактика түзүп дегендей? Көрүп элексиңерби? Бирок курамдарын көрдүңөр? Курамдарын көрүп алдым. Сбордогу бир күндүк баягы бир күнүңөр кандай өтөт? Жакшы эле өтүп атат. Кайталангыс күндөр өтүп атат. Кечкисин тамашалаш, бир аз сүйлөшүп турасыңар, ойнойсуңар. Күндүз залга барасыңар, ат бастырасыңар. Жылдагыдай эле. Жакшы, ийгиликтер болсун анда. Эрсултан негизи командага жаңы келгендерди аябай жумшап кыйнашат дейт го. Эртең менен эрте туруп чай жасап атам, кечинде камыр ачып. Амшырып жана. Жок вообще. Азыр ошончо эпте уктуп алсам майрамек берги эмеге келели деп анан. Кыйнап жетелеп жүрүп дегендей. Жок. Тигилер кыйнамак да бул эки боорур. Идиш жаткан жери менен алып кел деппи? Булар менен чоо жүрүп калган дос болушулар боор алып кел, болбосо. Эмеси да бар болчу, кир жумайда өчүрөт. Нурлан катыштан. Avatar деген аватар да.
Достук командасынын составынан 5 жыл күттүк бүтүндөй Достук күйөрмандары. Сиз да күттүңүз беле быйыл чакырат деп? Күткөн эмесмин. Саламатсыздарбы? Буга чейинки көптөгү күчүлөрдү бир да жолу маштырган эмеспиз. Бул алгачкы командалардын бири. Бул жерде башка спорттун түрлөрүнө караганда биякта өзгөчөлүктөр бар көкбөрүчүлөргө. Бул жерден аттын үстүндө оюн болгондуктан көбүнчө биз дыхалкага иштейбиз, функционалкага иштейбиз. Бул ошол фитнес клубда жүргөнүбүздүн себеби бул жердеги кээ бир жабдыктар бизге керектүү болот, ошондуктан колдонуп атабыз. Көп жылдан бери машыгып келебиз. Спорттун чебери дегенден алыспыз, бирок 15 жылдан бери ушул тармакта келебиз. Бул жакта эч кандай фитнестегидей булчуң чыгаруу эмес, арыктоо эмес бул жерде. Бул жерде ошо жеке балдардын өздүк физикасы, выносливость, основной выносливость иштеп атабыз. Абдан байкалып атат. Неге дегенде бардык көкбөрүчү айылдык балдар, өздөрү айткандай кара жумуш жасаган балдар. Кара жумуш жасаган менен мындай өздүк спорт менен машыгуу аябай асман менен жердей айырмасы бар. Бир айдан бери машыгуу болуп атат. Балдар өздөрүнө сурасак, мурункудай көп чарчагандар азайып, Кудай буйрса жакшы болду. Элжер кандайсың? Жакшы берсеңиз. Жакшы. Залдагы машыгуу кандай болот? Сон.
Негизи жылда залга барып өзүң үчүн мындай даярдык көрчү эле? Жок, борбордо тренировкага мындай кылбайм дейт. Кандай экен намыстын тренировкасы? Сон. Беш. Ийгилген болсо. Чоң рахмат. Adım dağı çıkıp en bir yol ırdayken bata öğrettiler o zaman bereriz he? Orazağız kalmasın Baykecan, Baykecan. Adır ayt olur bizde aytılgan. İyi bata örgüle. Давай, bata örgüleyelim. İyi давай. Bata ding ding mamız olsun ming Yunus Asamiyak olsun minge maçtan dilek saltış olsun. Şu Noruz'da 9. mayda o sprintçi Augusta çempiyon bol. Kırgızstan'da emek Демалу деген bizde болбошу керек. Же ел демалып атат, мен да демалам деген токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Salam dostlar. Boris turnirine az günler kaldı. Ошондуктан biz Şerbuto'yu көз мен баягы тилек аттарды такалып коелу деп чечтик. Аттарын такалары чоң болуп калгандыктан монтип чоңойтуп коелу деп чечтик. Бул Şerbuto асманды карап калыптыр. Аттар монтип педикюр жасап туруп анан кийин такалап баштады. Ошол учурда биздин капитан болсо бизге мастер-класс көрсөттү. Мастер-классты мына монтип атты такабайсыңар деп көрсөтүп берди. Көрсөтүп бергенден кийин биз өзүбүз эле жакшылап аттарга мыкты педикюр жасап аттарды такалап коелу деп чечтик. Көрүп алдыңар да кандай үйрөнгөнүбүздү. Ошо көрүшкөнчө достор, кандайсыңар достор? Бүгүн биз ушинтип картошка ойнодук. Gündüz at bastırıp git baratıp uşul toptu taap aldık. Uşul toptu jönle жатырып койбой аттарын баарын жайгарып коюп картошка ойнодук. Кыскасы аябай сонун ойнодук да. Негизи ушинтип ойноп койгон сонунда. Ошонун достор, көрүшкөнчө. Кандайсыңар достор? Бүгүн биримдик командасынын тренировкасы болуп өттү. Бул мен баягы тилек. Тренировка бүгүн бир укмуш болуп өттү. Чурка турган аттар чуркабай, жата турган аттар жатпай, салына турган улактар саунбай. Кыскасы бир машбара болуп өттү да. Андан кийин биздин капитан бардык нерсени колго алып, ай, улакты мондай кылып саласың деп баарыбызды урушуп, кыскасы баарыбызга туктан берип койду. Деп жырга отуруп калсак, кайра тренерибиз келип дагы маанайыбызды түшүрдү. Эй, улактым жакшылап ойнобойсуңарбы деп айтты. Андан кийин настроениябыз наскиге түшүп үйдү көздөй жөнөдүк. Нурсултан, Ой. Норус турниринин алдында турабыз. Бул жылы Бүркүт командасында ойноону чечиптирсиң. Мындай чечим чыгарууга эмне себеп болду? Негизинен ички оюндарда Карагулжанын курама командасына кирсем деген тилегиң бар эмес беле? Ооба, биздин Карагулжа командасы дагы Пушкада да. Ал жака
Вышкага жарай турган балдарды алыш керек да. Мен ошо 2 күн ойлонуп, бир аз ал жака тажрыйбам жетпей калат го дедим. Ошол себептен Бүркүт командасы менен буюрса биринчи лигада жакшы оюндарды көрсөтүп, жакшы тажрыйбалар топтоп алып, буюрса Карабулжада да ордубуз болот буюрса келечектечи. Ал жака да тажрыйба топтоп чыксак, мыкты оюндар болот го дейм. Бул сенин биринчи жолку сапарың, лигага болгон. Ички оюндарда эле ойноп жүрчү белең? Ооба. Ийгилик каалайбыз анда. Биринчи лигада сапарың байсалдуу болсун. Программага өзүбүздүн жаштардан дагы бир 2 жаш балдардан алдык, Кудай кааласа. Алар дагы бир жакшы ийгиликтер жаратат деп ишенебиз. Жакшы эми келгени келди, келбегени келбей калды. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Үмүт соода түйүндөрү. Сураганда чыгарат эместе. Аттарыбызды карайбыз, ат бастырабыз. Кечке мал волейболго барабыз, футболго барабыз. Азыр толук түрдө тренировка менен эле команданы жыйынтыктап, аттарды жыйынтыктаган жокпуз да. Дагы буюрса, 3-4 ат керек эмизге. Буюрса болгон аракетибизди жумшап, жогорку лигага жакшы татыктуу оюн көрсөтөбүз деп ишенебиз.